Бул жолу менен жарым кылым мурда Вьетнамдагы согуштун айынан наристе бала джунглиде өскөн. Токойдо чоңоюп башка адамдарды такыр көргөн эмес. Цивилизация тууралуу ал уккан эле болбосо, кандай экенин элестете алган дагы эмес. Заманбап жашоого кайтып келгенде аны таң калтырган көп сюрприздер күтүп турган. Ал адам Хо Ван Ланг 41 жыл бою джунглиде жашаган. 1972 жылы Америка Кошмо Штаттарынын аскердик учактары Хо Ван Хан жашаган айылдын таш талканын чыгарып бомбалаган. Анын үй бүлөсү көз алдында кырылып калганын көрөт. Хо Ван Хан өзү жана кичинекей 2 жаштагы баласы Ланг тирүү калып, душмандардан коргонуу үчүн джунглини көздөй качып жөнөгөн. Тоонун этегиндеги аккан дарыянын жээгине, жылуураак болгон аймагына жашынып, балык кармап жанын багып, бала өзүнүн жашоосун ошол жактан баштайт. Вьетнамдын джунглисинде коопсуз жүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Жырткычтарга жолугуп калбашы үчүн эки жакты дыкат карап, душмандардан коргонгондой эле абайлашы керек болчу. Алар жерден бир нече метр бийикте талдардан жана бутактардан алачык жасап, баш калкалоого аргасыз болушкан. Тактап айтканда, кичинекей уулуна кандайдыр бир коргонууга жер даярдап, атасы аракет кылган. Байыркы замандын адамдарындай эле күйүп турган отту өчүрбөй кармоо үчүн эле бир топ эмгек кылып турушу керек болчу. Жегенге тамак табуу үчүн түрдүү жемиштерди чогултуп, аң улоо менен да алек болушкан. Ата бала жер жемиш жана балдан сырткары кармап алып өлтүрө алган каалаган жаныбарын жегенге туура келчү. Ланг маймылдын, келемиштин, жыландын, кескелдирик, бака, түрдүү канаттуулар жана жада калса жар канаттын да этин жеп көргөн. Бирок ал балага бардыгынан балыктын даамы жакчу. Маал-маалы менен агып жаткан дарыянын кууш тарабын чоң теректер менен эки жагынан жаап, агып келген балыктарды таш менен чаап, жанын багып келген. Ланг менен анын атасы Вьетнамдагы согуштун бүткөнүнө көп болгонуна карабай, үйгө кайтуу мурункудай эле кооптуу деп ойлоп, кайтып баруу тууралуу кеп да болгон эмес. Жаш бала цивилизациядан алыс өсүп, андан башка жашоону элестете да алчу эмес. Жылдар өтө берди, анын сүйлөшкөн жалгыз адамы атасы эле. Ланг эч качан саатты көргөн эмес, жана убакытты билүү бир эле күн менен түндүн алмашуусунан мүмкүн болчу. Эч кандай электр энергиясы да болгон эмес. Жарык булагы катары ага күн менен от гана белгилүү болгон. Өзүнүн келбетин дарыядан чагылган сүрөттөлүштөн эле көрүп, күзгү эмне экенин да билген эмес. Ал эми атасы аны болгону 10го чейин эле санаганды үйрөткөн. Анткени өзү да 10го чейин деле билген. Ондон ашык жарганат кармап алган болсо, атасына кантип түшүндүрчү деген суроода испаниялык саякатчы Альваро Серезону кызыктырган. Андай учурда Ланг көп кармадым, же 10дон ашык кармадым деп жооп берер эле. Токойду Ланг өзүнүн 5 колунда билип, ар бир булуң бурчун изилдеп бүткөн. Вьетнамдык Тарзан каяктан болсо да курсакты тойгузууга жол таба алган. Ал джунглидеги бардык өсүмдүктөрдү жесе болот деп эсептеген. А эгер жаныбарды кармай алса, андан калдык чыкчу эмес. Джунглиде ал жарганаттарды кадимки жемишти жегендей эле жеп жатканын көргөн адамдар таң кала карашкан. Жарганатты бүкүлү жутуп, эч нерсесин калтырчу эмес. Ланг жана анын атасы кадимки токойдон тапкан материалдар менен байланып жамынып жүрчү. Ал эми кышкы мезгилде бак тарактын кабыгынан атайы жасап алышкан кийимдерин жамынып, сууктан сактанган. Кызыгы көп жылдар бою джунглиде баш калкалап, аякты жашоо чөйрөсүнө айланткан бул адамдардын ден соолугу бекем болгон. Кээ бир учурларда алар суук тийүүдөн жана уулануудан жабыр тартып, бирок бардыгынан чыгуу жолдорун билип алышкан. Адамдардан алыс жүрсө да алар колу менен жечү эмес, атайын жасалган ичке жыгачтар менен кармап жешкен. Башкы жылдары мындай керектүү буюмдарды атасы америкалыктардын ыргыткан бомбаларынын калдыктарынан жасап келген. Андан кийин талкаланып джунглиде калган тик учакты таап, андан алынган алюминий да көп буюмга жарап кеткен. Ланг бул вертолетте эле көргөнү болбосо, автоунаа, телевизор жана башка техникалар жөнүндө атасынан эле угуп жүргөн. Бирок уулуна атасы көп нерсени айткан эмес. Согуш дагы да болсо уланып жатат деп ойлоп, ал Лангты адамдардан алыс кармагысы келген. Өмүрүндө бала 5 эле адамды жолуктурган, аларды да бир топ алыс аралыктан. Ар бир мындай кездешүүдөн кийин атасы экөө болушунча дагы алысыраак качып кете беришип, бийигирээк тоо боруна жайгаша берген. Бирок андан ары качып кете албай турганын түшүнгөндөн кийин кайра артка кайтпаска айла жок эле. Лангтын атасы америкалыктардын бомбаларынан анын үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы көз жумду деп ойлогон. Бирок андай эмес эле. Балдарынын бири Хо Ван Чи тирүү калып, атасы менен энисин издөөгө жылдарды короткон.
Джунглиде жашаган адамдар тууралуу уккан айын кептери анын издөө иштерине жардамын берген. 2013-жылы ал издеп жүрүп өз туугандарын жолуктурган. Ошол убакта алардын цивилизациядан алыс качып жүргөнүнө 40 жылдан ашып калган эле. Акыркы жылдар Ланг үчүн өзгөчө оор болгон. Анткени анын картаң жана оорлуу атасы бактан кулап түшүп, же башка жаракатты алат деп коркуп жүргөн. Тоодо азык табуу кыйын болуп, балык кармоо мүмкүн эмес болуп калган. Демек, Ланг өзүнүн сүйгөн тамагы балыкты кармай албайт эле. Агасы алар менен тез-тезден жолугуп отуруп, үйгө кайтууга көндүрүп жүргөн. Атасы бул анын баласы экенине дароо эле ишенбей, өзү көнгөн токойду таштап кетүүдөн коркуп жүргөн. Ланг тескерисинче аларды таап алган агасы бар экенине сүйүнүп, адамдардын арасына, коомго барып жашоого каршы болгон эмес. Аны менен айылга барууга эч кыйынчылыксыз эле макул болгон. Агасы аларды алып кетүү үчүн унаасын айдап келгенде, Ланг көргөн көзүнө ишенген эмес. Атасынан ал автоунаалар жөнүндө кичинекей кезинде уккан. Бирок андан бери 41-42 жашка чыгып, ал тууралуу унутуп деле калган. Ага чейин сезип көрбөгөн ылдамдыкта джунглини терезеден карап саякаттай да алган. Айылда ага бардыгы кызыктай, таң калыштуу көрүнгөн. Жаныбарларды адамдар досторун кармагандай кармап бакканы аны аң-таң кылган. Аял затында ал биринчи жолу көрүп, эркектерден айырмалаганды биле алган. Океандан кармалган балыкты сүйүп жегени да айтылат. Кечкисин күйгүзүлгөн жарыкта аны таң калтырган көрүнүштөрдүн бири болуп, телевизорду да мурун уккан эле болбосо, биринчи карап түшүнгөн эмес. Испаниялык саякатчы Ланг жана анын атасы менен жолукканда, алардын айылда жашап жатканына 3 жылдай убакыт болгон. Цивилизацияга акырындан көнүп жатышкан. Ланг үчүн башкы жылдар оор болчу. Анын организмине жаңы болгон вирус жана бактериялар ден соолугуна таасирин берген. Ал эми атасы айылга келгенине көнө албай, кайра эле джунглини көздөй жөнөгүсү келип турган. Бирок баласына жашоонун мындай жаңы барагы жагып, агасына талаа иштерине жардам берүү менен убак өткөргөн. Испаниялык саякатчы Ланг менен кайра ошол джунглидеги ал өскөн жерлерге барып кыдырганда, анда жаш баланын кыялдары бар экендигин байкаган. Кадимки жашынмак ойноону жактырган, бала кыял киши өсүп чоңойгон. Бирок саякатчынын айтымында, ал өз жашоосунда эң бир кызыктуу жана өзүнө тартып турган адамга жолуккан. Мына ушундай достор, мындан арыда кызыктуу окуялар, түрдүү фактылар тууралуу биздин каналдан билип туруңуздар.